көпчүлүк карапайым элдин чын эле көңүлүндө көйгөй катары бир түпөйүл жаратып келаткан чоң маселени сиз көтөрүп чыгып атасыз. Анан ушу буга чейин алып чыгууга мүмкүнчүлүк болбодубу деген бир суроом бар. Анан дагы экинчи суроом болсо, эми ушундай коркпой туруп, ушундай бир чоң маселени козгоп алып барып атасыздар. Ушу аягына чейин чыгам деген үмүт барбы? Дагы да тоскоолдук болуп токтоп калса, эл дагы үмүттөнүп күтүп турат да сиздерден, чындык чыгабы деген. Ошого кандай карайсыз, кандай жооп бере аласыз? Биринчи сурооңузга тиги эмне үчүн ушундай убакыт депчи. Эми мен бул саясаттан кеткен эмесмин. Мен кайдыгерлик бул чыккынчылык деп эсептейм. Мен ушу мамлекетте жашайм. Атам сөөгү коюлган, анан бир туугандарым, бара чыккан неберелерим бар. Анан бул жүрөгүм оору эле жүрчү. Мен билгем, көптү билем, көргөм. Ушул окуялар кандай болот. Мисалы, түштүктө башталганда мен да ончакты ошо мурунку депутаттар, саясатчыларды топтоп чакырып мен катта жаздым. Отурмай менен да сүйлөштүм. Бизге мүмкүнчүлүк бериле, элди ынтымакка чакыралык, биз дагы ортого түшөлүк, ошол жерден эл тааныйт да, биз дагы тааныйбыз. Тууган урукуда сөөктөр бар депчи. Анан биз азыр коюп тургула, биз өзүбүз айтабыз деп ошентип коюшкан. Анан бул түштүк боюнча, бул апрель боюнча мен түн ичинде дагы жүргөм. Даже аягымды машинага салып алып көрдүм. Бек центрдин кандай талаптан алып атканын, центрде кандай башкалман болуп аткандарын. Мен ошондо акыркы киши болуп чыгып кеткен. Анан бул мага 2 ай мурун бир апа айтканы, мен да энеден төрөлгөм. Мен атамдан эрте калып, менин эмгегим менен ошол киши ыйлап туруп мен айланайын балам депчи. Мен энем бар болсо кетечү, энем 3-4 жыл болду өтүп кеткен. Мен мына ошону жардам бер деген. Анан азыр бул чың алуу кайда башталып кетпеди. Мисалы мен Садыр Жапаровдун баягы көктөтү 2-3 ай мурун Дубайда чогултуп ынтымакка чакырганын билем. Себеби азыр 6 президенттин колдоочулары бар. Ар бириники. Жерде ушу тууган урук классташтуу кудашөктөр бар. Мына болуп атпайбы? Кечээ плакат көтөрүп чыгышты. Удагы Акаевди кууп салышты. Эми Акаев деле юридикалык жагынан акталды. Келгенге кеткенде акысы бар. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун сөөгү коюлган тарыхын эл көп билбейт. Мен мамлекеттик комиссиясынын мүчөсү болчу. Мен билем. Ушундай нерселерди биз чыгарабыз бул жерге. Чыңгыз Төрөкуловчтуги баарыбыздан улуу кыйын жазуучубуз, бирок ал Күнтөрдө тескери ролду ойногон. Садыр Санжар баласын угуп. Анан биз мындай нерселерди чыгарабыз. Мен 2 китебин баары сизге белек кылайын, окуп коюңуз. Анан мен бүгүн отказ кылып эртең Москвада турган жигит эмесмин. Мен аскерлик окуу жайды бүткөм, юридикалыкта билим бар, дипломатиялык билим бар, коммунисттик партияда тарбияланган кишимин. Анан мага бул баш оор экенин билем. Демек сиз эч бир тоскоолдукка карабай, ошо чындыктын бетин ачууга аягына чейин даярсыз. Аягына чейин. Колдоңуз силерди дагы. Демек өзүңүзгө ишенесиз. Ишенем. Дагы кимдерге ишенесиз өзүңүздөн башка дагы? Ол комиссияга ишенем. Себеби булар көз карандысы, жөнөкөй кишилер. Анан арасында профессионал юристтерден 5 бар. Адвокаттар, тетиги орус киши полковник. Түштүктө жанагы чектектей турган биздин түштүктөгү көчүлүк жетип ал дагы полковник, милиция. Ошол коогаланга катышып жүргөн кишилер. Элге шахс калбосо сот, адвокат, прокурор иштеп жүргөн киши, пенсияга чыккан. Бул ардагерлер азыр пенсиясын эч ким ала албайт. Почему булардан көбүрөөк? Жаштар дагы бар. Курс балдарда. Демек могу бүтөмүк болуп турган ошо чындыктын бети ачылса, көпчүлүк кыргыз эли үчүн эмне пайда келтирет? Эмне бир жакшы бир самалып болот деп ойлойсуз? Сиз бул азыр балдар тарых боюнча мектептерде деле сабак алып атат, Бирок ошонун баары чындык деп ойлойсузбу? Чындык деп айта албайбыз. Айта албайбыз. Ошонун
балдардын мындай түз таза тарбияланганын каалайсызбы? Мен да каалайм. Ошон үчүн бул тарыхтын бүдөнчөлүктөрү бар. Демек чындыкты айтууга айтам, мен документалдуу түрдө жүрөм да. Анын үстүнө убактылуу өкмөт корко турган эчтекеси жок болсо, анда бизге каршы бир нерсе уюштурбай, наоборот жардам бериши керек. Алар деле ачыгын айтууга мезгили жетиптир да демек. Жетти. Анын үстүнө азыр чыңалуу башталып кетпеди. Ооба. Көрдүңүз, ушул жыл чыңалуу менен башталды. Жанагы президенттердин Дубайда чогулгандан баштап, андан кийин жанагы журналистти азыр Сапырова чыкты. Курултайдын мүчөлөрү жумуштан алабыз деп да чыкты, кошалып кадырдычы. Депутат чыгып атат, сурап ал дейби, кетиргиле муну депчи, телевидениеден депчи. Анан ал журналисттик милдетин жашады деп эсептейм, укугу бар. Мен юрист катары айтканда, мен Кошалиевди тааныбайт экенмин, өтөрөсү жакында туугандыктыгым жок, жерлештигим жок. Бирок ал айтып атпайбы, мен Акаевдикин да чыгардым, Бакиевдикин чыгардым, мен Отунбаевдикин, тиги Атамбаевдикин, тиги кимдердин Сооронбайлардыкын деле чыгарайын депчи. Ошондой планым бар. Бизде дагы бар. Мисалы президенттердин портрети деген өзүмчө чыгарам. Биография бала чыкасынан баштап, ким кандай салым кошконун өз оюбузду комиссияныкынчы. Аны эле баа берип барбызсың. Анан бирок сизге жагабы? Акаевди колоп салышты. Бит эле болду. Академия наук өзү жетектеген Академия науктан чыгарып салышты. Ошо жакшы. КТУнун студенттери. А кечээ уюштурушту дагы бир топ плакат көтөргөндөр чыкты. Мен кайдыгер боло албай койдум. Сизге рахмат. Ошол ташоорун менен. Комитет катары ушундай чоң моюңуз калат. Өзүңүзгө да рахмат айтыңыз ким болот? Бардык адамдар ошону сезип билип турат, атаңат ушундай болсо экен деп турат, бирок колунан келбейт деп кетенчиктегендер көп да. Сиз ушул өзүңүздү мындайча айтканда рисковать этип койгончу айтканда, мейли деп туруп ушул кадамга келгениңиз үчүн сизге алып айткандар көп болот болуш керек. Өзгөчө карапайым элдин арасында. Көксөзсүз сууга жана ичинен түпөй болуп ушинтип калгандар, армандагандар көп да. Жоготуп канча болду, кандай гана күндөр болду, өтүп кеткенди билбей калып турбайбы? Мындай скандалдуу жерде көп кан төгүлбөйдү, кан кое бербейт деген. Билесиз, Кыргызда. Анан мен бул кумтөр менен кармашып, мен 45 жол соттошкон кумтөр менен. Өкмөт менен 3 маселени соттошуп, экөөнү түпөрөнү турган. Анан мага дагы покушение болгон бир нерсеге. Тапанчанын жаздыгынын астына жатып кармап калган күндөр болгон. Анан азыр бул оор болбойт.